Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Ошол дагы бир менин көрөрманым комментарий жазды эле. Дагы бир 2-3-4 видео мурда, 2 видео мурдагы дейм. Ошол Казакстанга орус мамлекети кол салабы деген суроо бекем турат да. Бул деген чын эле жакшы суроо да. Мисалы үчүн бүгүнкү Орусия Украина менен согушуп жатат. Орусияга болушкан комментаторлор менин баягы видеолордун астында жазып атышат. Орусиянын Украинага кол салганда пропаганданын сөзү да. Бул деген НАТОга Украинанын киребиз деп калганы. Ал да бар, ал да себеп. Бирок негизи ушул согуштун себеби көп учурунда, согушту ачуу себеби бул деген Орусия бул дүйнө жүзүндөгү эң акыркы империя. Бул эмнени билдирет? Империя деген сөз өзү эмне? Империя деген имперум, императивус, имперум деген сөз латин сөзүнөн келип чыккан, бул деген күчкө салуу деген сөз. Бул деген буйрук берүү, башкаруу деген сөз да. Империянын негизи бул күч колдонуу, өлтүрүү, элди кыруу. Ушул империянын эң негизги жашоо ыкмасы. Империя жашаш үчүн башка элдерди кордош керек, алардын байлыгын тонош керек. Эгерде башка элдин байлыгын тонобосо, империя жашай албайт. Дүйнө жүзү боюнча ошол Европа өлкөлөрү байып кеткен себеби анткени алар ошол Африка элдерин, Азия элдерин, Кытайды басып алып тоношкон. Кытай өз кезинде бай болгон себеби анткени ал тегеректеги баягы майда элдерди бириктип алып, ал элдерди тоногон. Рим империясы 1000 жыл турду. Анын дагы ушул жашоосу тегеректеги элдерди багындырып, өлтүрчүсүн, багынчысын багындырып, иштетип тоногушкон ушинтип. Ошондой эле Америка Кошмо Штаттарынын күчү кайдан келип чыгат? Алар деген бир да ошондой континенталдык согушка катышпай 200 жыл өзүнүн континентинде Мексиканы жегип, өзүнүн мындай күчтүү экономикасын куруп, анан баягы Африкадан кулдарды алып келип, биринчи жылдары алардын эмгеги менен тамак аш, оокат таап, мындайынан айтканда Африка элин да тоногон да. Орусияда ошентип Евразияны басып алып, бүт ушул Евразиядагы түрк тилдүү элдерди басып алып, Саханын бриллиант менен нефтин, Татарстандын нефтин, башка баягы региондордун кандайдыр бир өзүнүн ресурстарын, Чечня, Азербайжан, Баку, ошол алардын нефтин алып ушинтип сатып, Советтер Союзу кийин ошентип аларды тоноп жашап келген. Анан ушул муздак согуш бүткөндөн кийин Батыш менен Советтер Союзунун ортосундагы муздак согуш, 2-нчи дүйнөлүк согушка алып келе турчу согуш, 3-нчү дүйнөлүк согушка алып келе турчу согуш бүткөндөн кийин албетте ошол империя да, мисалы үчүн Британиядан Индия кетти, Британиядан Америка биринчи кетти, анан Индия кетти, анан Британия бүт жер жүзүн курчап турган империя болчу. Алар бүт ушул талкаланып, Британия каршылык көрсөтүп, алар анын канатынын астынан учуп кетти. Дагы ушундай эле мисалы үчүн Европа мамлекеттери Бельгиядан ошол Конго кетти, Заир, Нигер, ошол Франциядан Алжир бөлүндү, согуш болуп, 20-жылдын башаты да. Анан негизи ошо америкалыктар, Америка Кошмо Штаттарда аябай катуу укук бузуулардын астында жашашып, анан кийин Мартин Лютер Кинг сыяктуу алардын идеологторунун жардамы менен каршы чыгышты дагы өзүнүн укуктарын колго алып алышты да, кулчулукту жоюшту. Ушинтип келип отуруп, баягы бүт тонолгон, багындырылган элдер өзүнүн кандайдыр бир деңгээлде көз карансыздыгын колго алышты. Колго алышы менен империялар талкаланды. Империялар талкалгандан кийин кээ бир империялар бүгүнкү күнү кечирим сурап атышат. Биз деген силерди тонодук элек, өткөн кылымдары, биз силерди басып алдык элек, кечирим сурайбыз деп. Мисалы үчүн Американын индейстердин кечирим сураганы, Америка Кошмо Штаттарында индейстерге резервацияларына толук казино ачууга жана салык төлөбөгө уруксат берилди бүгүн. Бирок ачыгынан ачык сурашпайт кечирим индейстерден. Бирок Америка Кошмо Штаттары ошол африкалык америкалыктардан кечирим сурайт. Алар айтат, биз деген ушунча жыл силерди багындырып, кул кылып иштеттик элек, кечирим сурайбыз дейт. Ошон үчүн БЛМ кыймылы күчөккө кирип атат. Ошон үчүн Netflix'те карасаңар жалаң ошол кара тору жигит кыздар да. Русалочка кара тору, Белоснежка кара снежка болуп атат. Ушундай болуп атат. Бул деген Америка империясы өзүнүн баягы көп жыл бою мындай кордогон, мыкачылаган элдерден кечирим сурагандыгысы да. Расизм эмгичекти бар кандайдыр бир деңгээлде, бирок ушундай болуп атат процесстер. Европа элдеринде толук рефлексия болду да. Рефлексия бул баягы өзүн тоногон жана багындырган элден кечирим сурашты. Бир гана Германия баягы 2-нчи дүйнөлүк согушта 80 миллион адамга чейин кырып, акырында өзү дагы 30 миллиондой киши жоготуп, ошол 18 миллион солдаттай
Алар да баягы жеңилгенден кийин бүт дүйнөдөн ошол бүт өзүлөрү кол салган элдерден кечирим сурашты. Жана Израилди куруп атканда, Израилди курганга Конрад Аденауэр жардам берди да, кандайдыр бир деңгээлде баягы ООНдо сөз сүйлөп атып, Советтер Союзуна кайрылып атып, Сталинге кайрылып атып, Израиль деген өлкөнү куруп беришине ошол еврейлердин астында кырган үчүн мындай кечирим сурагансып ушундай кылышты да. Жадаганда Түркияда Арменияны ошол Энвер Паша, Талат Паша геноцид кылган дейт да Армения. Эми чынын айтса, анда толук чындык эмес. Толук чындык Арменияда Жашнак Сучун улутчулдук партия, мындай радикалдуу партия пайда болуп, алар деген ошол когалаң кылышкан. Когалаң кылганда бири-бирин бирдей өлтүрүшкөн түрк менен армяндар. Азыркы бирок тапта армяндар Стамбулда абдан көп армяндардын чиркөөлөрү турат. Түрктөр армяндарга эркин жол берди. Түрктөргө жакшы караган армяндарга да, түрктөргө каршы караган армяндарга, мисалы үчүн ошол эле Ереванда Азербайжанды колдоп, түрктөр жанакындай кылышты да, Азербайжанды кылгандай. Бирок түрктөр да кандайдыр деңгээлде Осман империясына кезиндеги кордук кылган элдерди кандайдыр бир башка мындай укуктарды берип, кандайдыр бир күрттөрдөн тышкары баарынан кечирим сурагандай болду. Ачык сураган эмес, мына Америкадай же Европадай, бирок кандай кечирим сурамыштай болду да, баары бир. Бир эле өлкө эч качан эч кимден кечирим сурай элек, бул деген Орусия өлкөсү. Андан сырткары Орусияда баягы союз сурагандан кийин Орусияда күчтүү стратегиялык күч органдары калган. Ал күч органдары ошол мурунку КГБнын урпактары да. Алар деген ошол мурун эле ошол Ленин, Сталин айткан керез боюнча дүйнөлүк революцияны өрттөш керек болчу. Дүйнөлүк жүзүндө алар агентураны жыйнап, анан ошол кээ бир учурда баягы Ленин айтты эле да, биз деген капиталисттер акчага тойбойт дейт. Ошон үчүн биз капиталисттерден жип сатып алабыз дейт. Алар деген акчага өлүшөт. Анан ошол жипке аларды асабыз деп айткан да Ленин. Ошол нерсени аткарган КГБнын кызматкерлери ошол 90-жылдардан өткөндөн кийин кайра кызматтарына келишти. Кызматтарына келери менен ошол 90-жылдары алар деген баягы бөлүп туруп башкар деген саясатты иштетип башташты да. Ал бөлүп жана башкар деген саясат кандай? Мисалы үчүн сен мурунку империянын бөлүгүндө болуп аткан мамлекетте кандайдыр бир адамдар өзүнчө жашайбыз, жакшы жашайбыз, аракет кылабыз деп айта башташты. Ал адамдар сенин карамагынан чыккан атат, балким Америка Кошмо Штаттарына баягы же болбосо башка өлкөлөргө, түрк дүйнөсүнө өтүп кетеби, кошулуп кетеби, Кытайга кошулуп кетеби. Андай нерсе болбош үчүн ошол өлкөнүн анын коңшунун ортосуна өрт жандырыш керек дешет да. Өрт жандырганда аякта согуш болуп эл кырылыш керек дейт. Эл кырылгандан кийин анын жергиликтүү коопсуздук органдары өзүнүн күчсүздүгүн сезгенден кийин анан келгиле эми силерге жардам берели, ошол коопсуздук маселелерин чечип берели деп биз келе калабыз дейт да. Ошондой максат менен, ошондой ой менен ошол Советтер Союзу ураганга чейин, мисалы үчүн Афганистанга кирген да Советтер Союзу. Афганистанга кирип, аякта эки партия болчу, бирөө Америка менен иштейбиз, бирөө Советтер Союзу менен иштейбиз деп. Тарраки, Рабани деген кишилер болгон да. Рабанини өлтүрүп, анан Тарракини койгондо ал дагы өзүнүн ичинде Афганистанда өз ичара оюндарга катышып, катуу Америкаларга баягы орустар менен Американын ортосунда ойноп атып, акырында аны да өлтүрүштү да. Ошентип анан Афганистандын кайра элине жеңилип, Советтер Союзу Афгандан чыкканга аргасыз болду. Аны бир гана Советтер Союзу кылган эмес, аны Америка Кошмо Штаттары кылган да. Алар экөө тең оюн ойношкон. Кореяны экиге бөлүп алышты да. Кытай менен, мисалы үчүн коммунисттер Орусиянын колдоосу менен. Бир жагынан Америка Кошмо Штаттары ошол Кореяны бөлүп, Корея экиге бөлүнүп калды. Түштүк түндүк Корея 38-чи параллель менен. Ушундай нерсе, ушундай ыкмаларды империялар колдонуп жатышты. Анан ушул акыркы империя Советтер Союзу урагандан кийин акыркы империя баары бир калып жатат, Орусия. Анан Советтер Союзу урагандан замат Орусия баягы биринчи аябай катуу прострацияда болду, өзүн жоготуп алды. Алар деген өз эмне кыларын билбей, бир Ельцинге ишенип, Ельцинге ишенсе, Ельциндин тегерегинде баягы ар кандай кыймылдар болуп, мафия күчөп кетип, тегереги баягы шаарлардын ичинде ок атуулар болуп, согуштар болуп, криминал аябай банда группировкалар, бригада деген фильмдин өзү болуп кетип, анан эли кайра ойлоду да, жок, бизге демократия жарашпайт экен, биз баягы даяр эмес экенбиз, бизге күчтүү кол керек деп. Мыйзамдан издебей аны кишиден издеди да. Ал кишини ошол баягы КГБ полковниги келип, Путин мурунку КГБ полковник келип, өз ордуна алды.
Анан ошондо заматта байкасаңыздар баягы мурунку Советтер Союзунда колдонулган иштер башталды. Мисалы үчүн Советтер Союзу билесиңер, Чилинин тарыхын окуп көрсөңөр, Чилиде баягы Сальвадор Альенде дегенди коммунисттер кыймылын каржылап Советтер Союзу коммунисттик болот экен Чили деп акырындап иш жашап атканда дүйнөлүк революция кылыш керек да. Актан Сальвадор Альенденин ушул когалаң болгон. Ал бийликке келип, анан коммунисттерди ишкерлерди иштетпейт билесиңер. Жөн адамдарды иштетпейт. Алар бар баягы площадька марш басканы үйрөтүшөт дагы, ишкерлерди кыйнайт, байларды кыйнайт. Ошону менен баягы бирдей кедей кылат элдин баарын. Ошондой ишти алып баратып, мисалы үчүн, ушул Чилини аябай кедей кылып салганда Альенде. Ага кыжыр келип, эл деген Пиночетти колдой ийген. Пиночет болсо Америка Коошук Штаттарынын акчасы менен анан ушул аскерлердин баарын колго алып, Альендени атып таштаган. Атып таштагандан кийин, бийликке келгенден кийин, ал деген реформалар жасап, экономикасын гүлдөтүп ийген. Ошону көрүп, Советтер Союзу мисалы үчүн болбой калды да. Ошол эле Африка өлкөсүндө Мабуту Сесе Секону колдошуп, ушундай ар кандай оюндарды ойноп келишкен да, бири-биринин өлкөлөрүн жандырып. Ошондой эле баягы кайра кайрылсам, биздин Казакстанга кол салабы, кол салбайбы деген суроого кайрылсам. Советтер Союзу урагандан кийинки тарыхты карайлы. Биринчи эмне болуп кетти? Советтер Союзу урагандан кийин Армения ошол Карабахты басып алды да. Бул биздин Арцах деп басып алды. Ошондо Арменияга орус армиясы, Совет армиясы жардам берди да. Ошондо Карабах Бескин территориясына ажырады. Карабах Арменияга өтүп кетти. Анан азербайжандыктар бул таарыныч аябай катуу баягы Ходжалы деген жерди кырып, ал жерде Карабахта жалпы жоготуулардын саны бүгүнкү 25 000 биринчи Карабах согушунда, экинчи Карабах согушунда 7 000 киши ошондой өлгөн. Ошондой бир кыймыл кылган да Орусия өкмөтү ошол кезде. Анан Приднестровьеде баягы Молдова өзүнүн көз карандысыздыгын алабыз дегенде, Приднестровьеде орус калкы көп жашаган. Ошол жерде анан генерал Лебедь Советтер гарнизонунда турган барып туруп, когалаң кылып туруп, анан ошол баягы улуттук жаңы курулган Молдавиянын милициясына каршылык көрсөтүп, Бендера деген шаарларда 92-жылы ошол 1000 кишиге чейин, ошол 500 киши кайтыш болгон дейт. Анын ичинен баягы 1,5 киши жарадар болгон дейт. Ошондой когалаң кылган Приднестровьеде. Кайра эле Орусиянын мындай калдыктары да ошону кылган. Сирияны карасак кийин, Сирияда бүгүнкү күнү жаңы маалымат боюнча Сирияда 600 000 киши өлдү. 7 миллион калкка чейин качкын болуп өлкөдөн качты. Бул эмне болуп кетти? Бул мындай болду да, баягы Путин деген Советтер Союзунун баягы салтын карманып, Африка өлкөлөрү менин баягы Бишкекте окуп кеткен Каддафи атасы Гамаль Абдель Насер, жанакы ошол эле Башар Асад, Башар Асадтын атасы Хафиз Асад биздин лётный школада окуп кетишкен. Ал жөнүндө мен өзгөчө дагы видео кылам. Анан ошол Саддам Хусейн, анын офицерлери бүт келип бизден ошол окуп кетишкен. Окуп кеткенден кийин Орусия баарына, ошол жаңы Орусия пайда болгондо, Советтер Союзу турагандан кийин баарына жардам бергенди, жана саясий колдоону көрсөтүүнү убада берген Путин. Ал эми баягы билесиздер, Франция менен анын президенти Николя Саркози Каддафи менен уруш чырчып кетип, анан Европанын күчтөрүн, НАТОнун күчтөрүн Саркози ошол Каддафиге жумушайт. Каддафини батыш өлкөлөр заматтын ичинде баягы когалаң кылып, аны өлтүрүшөт. Анын оппозициясы өлтүрөт да, анткени Каддафи диктатор болгон, элди кураткан. Жарым элин бакса, аябай жыргатса, жарым элин кураткан да. Аны ошол куралган элдер аны өлтүргөн. Ошону көрүп Путин аябай начар болгон. Мен деген Каддафиге өзүмдүн баягы гарантиямды бергенди сактаган. А силер батыш өлкөлөр ошол гарантиямды колдогонсуңар дейт. Анан өлтүрдүңөр дейт. Демек силер батыш өлкөлөр сөзгө турбайт экенсиңер, силерде эки стандарт экенсиңер, силерге каршы чыгам, силер менен экинчи достоошпойм деп ошол Орусиянын президенти ошол батыш өлкөлөрүнөн нааразычылык айтат да, таарынат. Таарынганда андан Башар Асадка оппозиция баягы араб
веснасы болуп кеткенде, ошондо билесиңер, бизде биринчи Грузияда башталып, Украинада болуп, анан бизде баштаганда революциялар, баягы бийлик алмашуулар. Анан араб өлкөлөрүндө да ошондой импульс болуп кеткен, араб жазы деген. Ошол араб жазынын натыйжасында анан ошол Башар Асадка дагы эли, билесиңер, билбейсиңер билбейм, бирок изилдесеңер мындай да, Сирияда бир 42 миллион киши жашайт. Анын ичинде 8 миллион алавиттер жашайт. 8 миллион алавиттер бүгүн бийликте. Калган калк 30 миллионго жакын, 28 миллионго жакын калк ошол алавиттерге каршы. Анан ошон үчүн каршы болуп согуш ачышкан. Алавиттерди бийликтен түшүрөбүз, өзүбүздүн калктын көпчүлүгү бийликке келиш керек деп. Ошондо Башар Асад Орусияга айрылган да. Орусияга айрылып, Орусиянын аскерлери кирип, анан ошол оппозицияга каршы согуш баштаган. Анан бүт дүйнөнүн өлкөлөрү, албетте Америка Коошул Штаттары ошол ДРС-орго кирип, Түркия кирип, баягы Курдистан, Сирияда курдтар жашаган райондорго, Франция кирип, жана башка өлкөлөр кирип, баары кирип бири-бири менен ушинтип согушуп атат Сириянын территориясында. 600 миң кишиге чейин өлдү. Эгерде Орусия ошондо баягы Хафиз Асад уулуна айтса, Башар, кечир эме, сага элиң каршы чыгып атыптыр. Элдин баягы демократияда да элдиги баш ий, кет бийликтен десе, бул согуш болмок эмес. Ушундай да. Бирок ийгилишти. Ошондо Грузияда Саакашвили биринчи 91-жылы Грузия Советтер Союзунан бөлүнөйүн дегенде, аякта улутчул Звият Гамсахурдия деген биринчи президент пайда болгон. Ал Звият Гамсахурдия мен деген ошол улуу Грузияны курам, мен деген ошо баягы Грузиянын эгемендүүлүгүн каалайм деп айтканда, аны КГБ өлтүрүп кеткен. КГБ өлтүрүп кеткенден кийин анан ошол Шеварднадзе болду. Шеварднадзе толугу менен Москвага баш ийген. Шеварднадзе Грузиянын аябай кедейликке жеткилгенден кийин Саакашвили келди. Саакашвили келгенде ал деген тез учурунда Грузия 7 жылдын ичинде гүлдөтүп ийди. Ушундай мисалды көрүп, көбүнчө Саакашвили батыш өлкөлөргө, Евросоюзга кирем, НАТОга кирем деген сөздөрдү көп айткан. 4 миллиард доллар алган Америка Коошул Штаттардан. Анан ушул Грузиянын ийгиликтерин көрүп, Орусияга жаккан эмес да. Акчасын мындай таратып, президенттерин колдоп, орус жарандыгын берип, ушундай колдой баштаганда, ал Орусиянын карамагына өткөн адамдар Грузияга каршылык көрсөтө баштаган. Саакашвили муну биздин баягы бул Осетия бизге кирет, Осетияны биз беришпешибиз керек, биз деген кайра мындай аны кайтарышыбыз керек, биз деген деп биздин өлкөнүн биримдигин сакташыбыз керек деп, ага армияга даярдап, мындай кайра согуш күч менен кайтарганга аракет кылганда орус армиясы кирип келген. Ошол 2008 жылдын 8 августунда 888 согуш башталган. Ушундай согуштан анан аяктан Грузиянын жарымына чейин басып кирип, Орусия анан Жорж Буш өзү Саакашвилиге болушуп атып, ушуну соодалашып атып, акырындап сактап калышкан. Бирок Орусия ошол Түштүк Осетияны бөлүп алган да. Түштүк Осетияны бөлүп алып, анан анда Саакашвили айткан, анда мен деген ошол Түштүк Осетия ичи күйсүн, мен анда азыр мен ошол Батумини аябай курам деп, Батумиге аябай көп инвестиция алып келип, аны гүлдөтүп салган. Кийин болсо Бидзина Иванишвили, Орусиянын мурунку олигархы келип, Грузияга кайтарылып, Грузиянын жарандыгын алып, бийликке келди. Жана грузин баягы элинин кыялы деген, Грузия кыялы деген кыймыл партиясын пайда кылып, бийликке келип, баягы Грузия элине 1 миллиард, 2 миллиард доллар таратам деп, бийликке алага добуш берип, анан бийликке келип, акырында Саакашвилини кууп салат. Анын кол астындагы Вано Мерабишвили жана башка кишилерин түрмөгө отургузат. Андан кийин ушул качырат, биринчи Украинага барат Саакашвили, анан кайра Грузияга келет, кайра Грузияга келгенде түрмөдө отурат. Азыр болсо аны аябай жүдөтүп, оорутуп салышты да, ал Саакашвили өлгөн астында турат. Ошондо да Орусиянын мындай иштери болду да, аракеттери болду. Анан себеби эмнеде? Себеби жөн эле баягы Орусиядан кыйын эч ким болбош керек. Грузия кыйын болбош керек. Анан батыш өлкөлөр менен достошпош керек, жалаң Орусия менен достошпош керек. Ушундай да, талабы ушундай Орусиянын. Чечняда билесиңер, Чечня Дудаев бөлүнүп кетебиз, ичкерия курабыз десе, биринчи согуш болду, экинчи согуш болду.
Анан ошол Чечнянын аркасы менен канча 1000 деген кишилер өлдү да, аларды кой берген жок да Орусия. Мисалы үчүн, эгерде Ельцин бизде Кыргызстанды, Казакстанды, Беларусьту, Украинаны кой берсе, суверенитетти канча көтөрө алсаңар 91-жылы ошончо алып кеткиле деп айткан. Биз деген биздин баягы Чыңгыз Айтматов болуп алып, ошол кездеги биздин баягы азыркы биздин саясий элита, мындай уулуу элитабыз болуп калган адамдар ошол кезде жаш болчу. Менден да жаш болчу, 25-30 жашта болчу да, мен азыр 40тамын. Ошолор алар эмени бийликти, суверенитетти алып кеткен болчу. Жана Кыргыз өлкөсү ушинтип өзүнүн эгемендүүлүгүн алган. А Чечня болсо биз да ошондой кылабыз десе, кой бере койду. Анткени Чечняда нефть бар болчу да. Анан олигархтар ошол нефтке кызыккан болчу. Алар деген жок, Чечняны кой бербеш керек. Биринчиден Чечня Кавказда биздин боорубуздун астында турат. Экинчиден нефть бар деп кой бербей койду да. Ошон үчүн бербей койду ага эч кандай көз карансыздык. Анан баягы Чечня ичкери дүйнө жүзүнө кайрылып, Аравиядан, Америкадан бир акчасын жыйнап келген ошо ополченецтер, боевиктер киргенде, Дагестан аркылуу киргенде, Дагестанда жанчылды. Анан кийин ушул Сербияда алсак, мисалы үчүн, Сербияда ушул Сербия бийлиги Орусиянын колдоосу менен, аябай акчасы, финансысы менен ошол Орусиянын хабы болгон ушул чыгыш түштүк Европада. Ушул Сербия орустарда братушка дейт да, аябай жакшы көрөт. Анан сербиялар, мисалы үчүн, алар өзүнүн бийлигин жаратыш үчүн хорваттар менен мындай туура эмес түшүнбөстүктөргө келди. Хорваттарга каршы чыктык, бизге багынгыла деди. Хорваттар болбой калды дагы. Хорваттар мусулмандар, сербиялыктар христиандар да, православный христиандар. Анан ошол этническалык чисткалар башталды. Слободан Милошевич жана башка ушундай сыяктуу кишилердин аркасы менен. Анан ошонун аркасынан баягы алар ушундай катуу этникалык чисткалар жасап атканда Евросоюз, НАТО, Америка окшоштары ага ООН каршы кирип согуша баштады да, аны толук менен бомбалап таштады ушул Сербияны, Белградты. Бомбалап таштагандан кийин согуш бүттү, Сербия артка барды, бирок Сербия, Югославия мурунку бөлүнүп кетти да, Сербия, Косово, Хорватия, жанакы Босния, Герцеговина, жана башка Черногория болуп бөлүнүп баштады. Ошондо акыркы заманда азыр Черногория Орусиянын хабы болуп калыптыр да, мисалы үчүн, аякта ошол Орусиянын атайын кызматтары иштешет. Ошол Сербияга да кийгилишти да, мындай айтканда, курал берди. Ошол Слободан Милошевичтин колуна курал берди. Курал жарак, октары жана башка ошол Орусия. Эми Алматаны алсак, Алматада 85-жылы биринчи баягы декабрдык когалаң болгондо, баягы эгемендикти алабыз, өлкөнүн улуттук казактын баягы мурасын сактап калабыз, казак атыбызды сактап калабыз, маданиятыбызды сактайбыз деген чыккан жаштар өлтүрүлгөн болчу да. 1000ге жакын киши түрмөгө камалган болчу. Казакстан желтоқсан деп коет да ошол. Ошондо КГБ кылган, Алматада ушинтип баскан. Эми эмнени айткым келет? Ошо бир маалыматтар боюнча дагы Ош когалаңы, Ош баягы окуясы бул да жөндөн жөн болгон эмес да. Бул да жөндөн жөн болбой 91-жылы биринчи уюшулган, анан 2010-жылда экинчи жолу уюшулган. Ошон үчүн алга далилдер бар, интернеттен карап көрсөңөр тапсаңар болот. Ошондуктан азыркы суроо мындай турат да. Эгерде Украинадан жеңилсе же жеңсе, Орусия эмки кадамды Казакстанга каршы таштайбы деп. Жооп мындай да. Азыркы күндө Казакстан Орусияга аябай катуу боордун астында турат жана аябай тыгыз экономикалык байланышта. Негизи Казакстандын кайсы бир региондорунда даяр адамдар бар. Луганск, Донецктегидей даяр адамдар бар. Алар деген эгерде аларды чакыр кыргытса, Орусия жана курал берсе, Казакстандын областтарын бөлүп алат. Ошон үчүн ошол Акмала областын бөлүп алганга кудурети жетет. Боровой жана Лесной ошолорду бөлүп алганга кудурети жетет да. Ошол жергиликтүү атайын даярдалган ошол казактардын мындай кыймылдары. Аякта баса кыргыздар жашайт. Дөөлөс урундагы кыргыздар көбүнчө дагы. Канды дөөлөстөр ошол жакта жашайт да азыр эмеде. Боровойдун тегерегинде. Бирок Казакстанды качан басат? Качан согуш жаралайт? Эгерде Казакстан өзү баш ийбесе Орусияга, анда басып алат. Азырынча Казакстан ичинде улутчулдук мындай ден соолугу туура чын улутчулдук, фашизм эмес.
ден соолуктуу улутчулдук пайда болгондун эсебинен алар акырындап өзүнүн баягы ар намысын ордуна койгонго аракет кылып атышат, өзүнүн баягы казактыгын жактаганга аракет кылып атышат, мамлекеттик бекемдигин, калк биримдигин, укуктарын, эркиндигин ушундай жактаганга аракет кылып атышат. Бирок ошону менен бирге казак өкмөтү аябай мындай акылдуулук менен, дипломатиялык жол менен Орусия басым жасаган сайын Орусиянын бүт сураган ишин жасап берип жатат. Мисалы үчүн акыркы жылдары ошол согуш ачабыз Казакстанга деп атып, анын акырында Казакстан ошол уран компанияларын, уран кендерин толук Орусияга өткөрүп берди. Бүгүнкү күнү уран кендеринин 70%-на, 80%-на үстөмдүктү Орусиянын компаниялары кылат. Андан сырткары Казакстан баягы эл аралык Америка Кошмо Штаттардын, Европа биримдиктин ошол компанияларын киргизип, аларга мунай отраслын берип койгондо 40%, 30%-на чейин, кээ бир учурда кээ бир компанияларда 80%-на чейин чет элдик ушул чоң Exxon Mobil жана башка ушундай концерндердин колуна тапшырды. Ал концерндердин аркасында НАТО турат да. Ошон үчүн Казакстанга кирсе, ошол концерндерди басып алса, анда чоң маселелер башталышчыдай да негизи. Ошон үчүн ал нерсе аларга кепилдик болуп атат. Коопсуздуктун камсыздап берип атат. Бүгүнкү тапта ушундай. Орусия эмне сураса, Казакстан аны жасаганга аракет кылат. Ошон үчүн Орусия басып алууну, жана Луганск, Донецкти ачып үйүүнү Акмола областында аны токтотуп турат. Бирок эгерде согуш бүтсө, Украина менен согуш кандайдыр сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, согуш бүтсө, багы Орусия калкы абдан мындай начар маанайда болот да, багы ура патриот. Орусияда элдин көбү бизде эле да, акыл эси ордунда, орустар жакшы адамдар көп. Алар түшүнүп туура эмес нерсе болуп аткан. Аларга сөз жок. Бирок арасында дагы көп калктын бир бөлүгү 30%га чейин колдойт. Азыркы Украинадагы согушту колдойт, анткени пропаганда күчтүү Орусияда. Колдогондун эсебинен дагы, аркасынан дагы аларда Казакстанга кол салууну колдойт. Ошон үчүн эгерде Украинадан жыйынтык чыкпай калса Орусияныкы, алар кан сурап башташат да. Ошол кан сурап баштаганда, анда Орусия Казакстанга кол салат. Же дипломатиялык түрдө кол салат, баягы дагы Казакстандын активдерин, ишканаларын, кендерин колуна алып алат. Же ачык айкын согуш кылат да. Казакстандын армиясы бүгүнкү күнү азыр согуш башталса даяр эмес. Туруштук бере албайт. Бирок эгерде Казакстан армиясы Украинадагыдай куралды топтоп элдерди үйрөтүп баштаса, анда туруштук бере алат да азыркы күндө. Анда мындай жыйынтыктаса да Орусия Казакстанга кол салабы? Мен деген мындай айтат элем. Украина менен согуш токтоп калса, 70% Орусия Казакстанга кол салат. Казакстанды тез басып алса, эгерде Казакстан каршылык көрсөтпөсө Украинадай, кийин биздин кезек келет. Биздин өкмөт, биздин эл өзү эле өтүп берет. Мындай карамакка өтүп берет да. Беларусьта болуп калабыз да, союзник болуп калабыз. Стратегиялык өнөктөш болуп калабыз. Жакын өнөктөш болуп калабыз. Эгерде бизде улутчулдук күчтөр пайда болсо, Кыргызстан үчүн деген, анда бизге да согуш болот да. Бирок биз кичинекей калкпыз, армиясы кичинекей, бизге баягы кошуналарыбыздын өйдө жакта башка капталдагы кошуналарыбыз менен кагыштырып ийсе, биз өзүбүз эле барып баш ийебиз. Же болбосо Кытайдан жардам сурайбыз да, ошондой амал. Ошон үчүн геополитикалык, геоэкономикалык, саясий экономикалык келечек ошондой. Ал болобу, болбойбу? Болбошу деле мүмкүн. Ал үчүн Украина жеңиш керек, батыш өлкөлөр Орусияны чачыратып ийиш керек канча бир бөлүккө. Эгерде бирок мен билишим боюнча Орусия бул өзү батыш өлкө. Кандай десем, кандай түшүндүрсөм, элестеткиле, мисалы үчүн Рюриктер, акыркы Рюриктер Польша жана Речь Посполитая мамлекети, Польша, Литва бирикмеси кол салганда жок болуп кеткен да. Ошол кезде Иван IV акыры менен Борис Годунов жылдары царевич Дмитрий өлгөн болчу да Орусия мамлекетинде. Ал 1416-1412 жылдар. Ал жылдары Дмитрий өлгөндө кийин ошо Романовтар келет да. Романовтар болсо келгенден кийин алар аял катары бул королдор да, Европанын королдорунун тукумдарынын кыздарын ала берет. Акырында өтүп атып, Тюдор жана кандар аралашып ошол негизи Англиялык королева 17-кылымда
Ошол орус императорунун бабушкасы болуп калган да. Бул эмнени айткым келет? Чоң энеси болуп калган. Орусиянын бул деген Европалык өлкө болгон. Орусияны орто кылымдан баштап Европа башкарып келет. Кийин анан баягы империя кура ураганда кийин Орус империясы анда баягы империяны куратыш үчүн биринчи дүйнөлүк согуш болуп атканда ал дүйнөлүк согуштан жеңиш үчүн Германия Ленинди пломбаланган вагон менен Троцкий, Бухариндер менен кошо жөнөтүп салат Орусияга курал менен жана акча менен. Ушундай пломбаланган вагон менен кирет дагы революцияны кылып Орусияны кайра коммунисттик проектти иштете баштайт Ленин. Ошондо Германия кайра үстөмдүк кылган да, кайра башкарган Орусияны. Батыш кайра Орусияны башкарган. Жаңы советтик социалисттик өлкө ошо Сталин күчүнө киргенге чейин толук Европа менен башкарылган. Евроиндустриализация ошол Орусиядагы болгон заводдор бүт баягы Америка Фордтун заводдору, Крупптун заводдору, Германия, Американ завод капиталисттер, олигархтер келип ошол заводдорду куруп кеткен Советтер Союзуна. Анан Сталин баягы Гитлерди көрүп атып, анын бир аз башкача идеологияга өтүп кеткенин көрүп атып, анан ага каршы атырылат. Ага каршы атырылган Советтер Союзу Европага карама-каршы болуп калган. Анан Советтер Союзу бүт батыш өлкөлөр менен бүт дүйнө боюнча карама-каршылыкта болгон. 91-жылы ошол карама-каршылыкты экономикадан чыдабай, анткени баягы билесиңер, демократиялык өлкөлөрдө инновациялар жакшы өнүгөт. Демократиялык эмес өлкөлөрдө тилекке каршы инновациялар жакшы өнүкпөйт. Ошон үчүн инновациялардан батыш өлкөлөр утуп кетип, акырында Советтер Союзу экономикалык гонкадан, технологиялык гонкадан утулуп, инновациялык гонкадан урады. Урагандан кийин кайра Германиядан, Европадан келген кишилер келип туруп Орусияны багындып алды да. Орусия деген мындай цивилизациялык түшүнүктө бул деген монгол жана монгол деп тарыхта бурмалашты, бирок түрк элдеринин коркунучунан коюлган калкан. Орусия бул Европаны сактап турчу, түрк коркунучунан сактап турчу калкан. Анткени канча кылым бою, 4000 жыл бою ушул Евразиядан түрк элдеринен пайда болгон гундар, уйсундар, анан хазарлар, тахарлар, анан ушул Чыңгызхан, Темирлан аттуу ушул түрк элдери улам уюп келип атып, Европаны бир нече жолу талкалашкан. Кытайды да басып алышкан. Ошон үчүн ошол кийин дагы ушундай жаңы Чыңгызхандар чыкпасын деп, жаңы Темирландар чыкпасын деп, жаңы Атиллалар чыкпасын деп, Европа өлкөлөрү ошол Орусия деген долбоорду түптөштү. Орусия деген долбоор бул түрк элдерине коюлган кишен да. Ошон үчүн НАТОда кеп эмес, керек болсо Орусия бул НАТОнун бир бөлүгү да. Ошон үчүн эгерде баягы Туран көтөрүлө баштаса, түрк долбоору иштешип баштаса, Орусияны батыш өлкөлөрү колдонот да. Ошол түрк аң сезимин кайра басаңдатыш үчүн, түрк аң сезимин көтөрүш үчүн Европа кайра Орусияны колдонот. Ошон үчүн бул жерде Казакстан күчүнө кире баштаса, биз Кыргызстан, бизде ошол Өзбекстанда өз алдынча ойлонгон кишилер саны көбөйүп кетсе, анда согуштар бола берет да. Казакстанга кол салуу бүгүнкү боло тургандыгы 70%. Бул 50%дан көп, демек бул боло турчу нерсе да. Ошон үчүн көрөлү эми тарых кандай болорун. Дайыр туралы азырынча Казакстан ар бир ушундай ультиматумдарга туруштук берип жатат жана ушундай конфликттердин учун кескенге токтотконго кудурети жетип атат. Ошол мен деген сүйлөгөн темалар аябай курч болсо керек, муну эч ким силерге айтпаса керек. Анткени билесиңиздер, биздин бүт баягы идеологиябыз, ой пикирибиз баарыбыз калпактын астында болуп келген Советтер Союзунда. Анан кийин Россиялык маалыматтык талаасында жүрүп келгенбиз. Албетте Советтер Союзунан келген мурас биздин кайра мээбизди ушундай курчап, тарыхты жаап, бизди маңкурт кылып жүрөт эмче. Анан мен комментаторлордун арасында аябай мындай маңкурт эмес элдер 70% экен да, 30% баары бир баягы кичине ошол маңкуртчулуктун соккусуна кабылган элдер бар экен да, баягы. Мындай да, баягы Стокгольмский синдром. Менин элимди кордоду, түрк элин кырдыбы, менин элимди кырдыбы, мен аларга разымын. Мен алар менен болом, аларды колдойм. Эч качан аларга мындай жаман сөз айтпа деп мени тыйып атышат. Менин миссиям ушул эле да, баягы ойлонуп атам, айтып атам, түшүндүрүп атам. Мен деген өзүм өлкөмдү дагы
эч кайсы чоң саясий күчтөргө каршы койдургум келбей жатат. Мен баарын реалдуу түшүнүп атам да, биздин өлкө азырынча күчүнө кире элек, түрк элдери бириге элек. Албетте биз азыр жем эле болуп калабыз. Бирок тарыхты билиш керек, ким экениңди билиш керек, ордуңду, дүйнөдөгү ордуңду билишиң керек. Кандай процесстер жүрүп атканын баарын билишибиз керек. Негизи ошол өзүбүздү бул дүйнөдө так ордубузду билип, тарыхыбызды билип, болуп жаткан нерселерге түз көзөмөл жүргүзүп, ошентип жашашыбыз керек да. Жакшы мындай жашоого умтулуп, өзүбүздүн күчүбүзгө умтулуп, акырындап жашай беришибиз керек. Мен ойлойм, ошол Казакстанга кол салабы, салбайбы, баары бир биз деген стратегиялык өнүктөш, дос катары кала беребиз. Анткени бизге өмүр керек, башка жол менен барсак, үркүн көрсөттү. Бирок дүйнөдө аябай чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Тарых толугу менен алмашып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн аман бололу, тынчтык эле болсун. Ошол достук менен эле чечип коелу келерки согуш боло турган согуштарды. Бирок ошол менен өзүбүзгө бекем бололу, армиябыз бекем болсун, элибиз бекем болсун, ынтымактуу болсун, бай бололу. Мындай бардык кыйынчылыктарга туруштук бергендей бололу, дүйнө жүзү менен иштегендей бололу. Ошондой эмки видеодон көрүшкөнчө.